региондорду өнүктүрүүнүн чаржайыттыгын токтотуп, ырааттуу өнүгүшүн координациялоо үчүн бир мамлекеттик органды аныктоо зарыл. Региондор менен иш алып баруу боюнча жергиликтүү бийликтин ишин тескере турган азыр 120 нормативдик акты бар. Баары тең иштеп жаткан мыйзамдар жана токтомдор. Чындыгында практика жүзүндө жергиликтүү жетекчилер бул нормативдик актыларын толук билбейт жана пайдаланбайт, мунун баардыгын тең пайдаланбайт. Кээ бир алмашкандан кийин бул айыл өкмөттөр 4 жыл иштегенде бул мыйзамдын бар экенин да кээ бирөө билбейт, ачык айтканда сүйлөсөң. Мына ушундай нерсенин баардыгын тең аймактын өнүктүрүү маселесинде жана бир органды түзүп, ошол мыйзам базасын жакшыртуу багытында иш алып барыш керек. Ошонун баардыгын бириктире туруп, бул эми оңой иш эмес, оор иш, кыйын иш. Буга дагы биздин донорлордун жардамы керек болот. Бир бириктирип, бир өз алынча башкаруу боюнча бир кодекс деп чыгып туруп, ошого киргизиш керек, бир кодекске. Кодекс киргизип, муну да ишке ашырыш керек.